Саламатсыздарбы, урматтуу Учкубек YouTube катталуучулары, эфирде жаңылыктар түрмөгү күндү маанилүү болгон жаңылыктарды кесиптештерим менен даярдап берем. Андыктан каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыздар. Украинанын дрон чабуулуна байланыштуу Орусиянын Псков, Иванов жана Ярославль аэропорттору убактылуу жабылды. Бул тууралуу Росавиация билдирип, Санкт-Петербургдун Пулково аэропорту убактылуу ишин токтоткону тууралуу маалыматтарды ырастады. Ал тапта Орусиянын Коргоо министрлиги 12 сентябрга караган түнү 221 украиналык дронду атып түшүргөнүн билдирди. Маалыматта камикадзе дрондор Орусиянын 13 облусун бутага алганы жазылган. Украина менен чектешкен Брянск облусунда 85, Смоленскиде 42, Ленинград облусунда 28 дрон кулатылган. Калгандары Калуга, Новгород, Москва, Белгород, Ростов, Тверь, Псков, Тула жана Курск облустарынын үстүнөн атып түшүрүлгөн. Приморск шаарында дрондор менен Мунай портуна сок курулуп, кеме жана насос станциясы күйүп кеткенин Ленинград облусунун губернатору Александр Дрозденко кабарлады. Приморскиде насос станциясындагы өрт да өчүрүлдү. Жабыркагандар жок деп жазды ал Телеграм каналына. Приморск Фин булуңундагы Орусиянын башкы мунай куюп ташыган порту, ага Орусиянын Европа бөлүгүнүн түндүк тарабы жана Сибирдеги мунай аймактарынан келген куурлар туташкан. Бишкекте кампадан өрт чыкты. Свердлов районундагы өрттү өчүрүүгө 3 бөлүм тартылган. Булак Спутник эжи. Бишкектин көчөлөрүндө кичинекей экскаваторлор жарышкан. Соц тармак колдонуучулары аларды 7 айлык экскаваторлор деп тамашага салышууда. Кайгол милициясы айдоочуларын аныктап, протоколдорду түзүлгөнүн кабарлады. Булак Спутник эжи. Непалдын өкмөтүн биринчи жолу аял жетектей турган болууда. Өлкөнүн жогорку сотунун мурдагы төрайымы Сушила Карки жума күнү убактылуу премьер-министр катары ант берип кызматына киришкен. Ошентип Карки Непалдын тарыхында биринчи аял премьер-министр болду. Өткөн аптада Непал бийлиги социалдык платформаларга тыюу салган, ага кыжырланган Z муунунун революциясы башталып, кагылыштардан 50дөн ашык адам каза болгон. Өкмөт тыюуну алып салган менен нааразычылыктар уланып, премьер-министр Шарма Олидин өлкөдөн чыгып кетип, өкмөт мүчөлөрү тик учак менен эвакуацияланган. Булак Спутник эжи. Жария. Кыялдагы үй эми чындык. Стоп кочевник кыймылсыз мүлк агенттиги менен үй алуу оңой жана ишенимдүү. Россияда жашап иштеп жүргөн мекендештер үчүн сонун мүмкүнчүлүк. Баштапкы төлөмсүз. Каалаган райондон үй алып калууга жетишип калыңыз. Кимдерге ылайык? Россия жарандары, СНГ өлкөлөрүнүн жарандары, жумушчулар, мигранттар. Биздин кызматтар: ипотеканы одобрение кылуу, ипотекалык камсыздандыруу, рефинанс, сатып алуу, сатуу келишимдери, керектөөчү кредиттер, социалдык жардам алуу, салыктык кайтарым, балдар жөлөк пулу жана башка. Биздин дарек: метро Семеновская, площадь, дом 7. Байланыш: WhatsApp +7 985 958 91 93. Суроолоруңуз болсо, бизге жазыңыз. Жардам берүүгө даярбыз. Үй алыңыз, жакшы жашоо кылыңыз. Үй алыңыз, жакшы жашаңыз. Жакшы жашоо кылыңыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салам десеңиздер, өзүнүн мекендештер көп жылдык тажрыйбасы бар, үйүңүздөрдөн алып кетет. Сиздер чалуу эле адрести айтасыздар. Бул жерде айына 4 жолу, 5 жолу Кыргызстанга отправка болот экен. Кече жакында кеттир, буюрса бүгүн эртең ушул жүктөр фурага жүктөн чыгат экен. Ушул Бактыбек агама кайрыласыздар, ишеничтүү, көп жылдык тажрыйбасы бар. Көп жылдан бери биз дагы жүк салган үчүн атайын келип мекендештерге чагылдырып тартып берип атабыз. Группа контакттарына бөлүшүңүздөр. Кичине жүктөн баштап чоң жүккө чейин алып барышат. Ушундай холодильниктерди, ушундай айнектерди, көптөгөн көлөмдөгү жүктөрдү ишеничтүү, аманатка кыянат кылбай жеткиришет. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Medical Amir клиникасы төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Баса, бизде стоматология кызматы 24 саат бою дем алышсыз иштейт. Эң башкысы, бардык кызматтарга алдын ала жазылсаңыз, 10% арзандатуу бар. Стоматологиянын бардык кызматтары: гинеколог, уролог, хирург, травматолог, проктолог, флеболог, пластикалык хирург, терапевт, невролог, аллерголог, дерматолог, лор-врач, эндокринолог, педиатр, лечебный массаж, УЗИ, ЭКГ, тиштен рентгени, мындай мүмкүнчүлүктө
колдон чыгарбаңыз. Медицинанын ар бир тармагы боюнча кесипкөй адистер бар. Оору деген 10 тоодон арылып, шыпа таап кетиңиздер. Дасыккан, өз ишин сүйгөн адистер өзгөчө кам көрөт. Биздин дарек: Метро Марина, выход 2, Новочеркасский бульвар 51. Медикал Амир клиникасында тажрыйбалуу адистер тейлейт. Байланыш телефондор: +7905 752 42 84, +7905 750 49 84, +7967 108 40 84.